Шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда талапкерлер боюнча социалдык тармактар аркылуу аларды жарнамалоого мыйзам жол бербейт. Бул тууралуу укук коргоо органдары Борбордук шайлоо комиссиясында шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү боюнча маалымат жыйында билдирди. Азыркы тапта мыйзамды так кармоо үчүн шайлоо өнөктүгү өткөн аймактарда 600дөн ашык милиция кызматкерлери иш алып барууда. Учурда ошондой эле 15 арыз келип катталып, алардын 7сине айып түрүндө чара көрүлдү. Аны менен катар дагы 2 арыз каралууда. Жарандар тартип бузуулар катталган маалда 119 ыкчам номуру аркылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам борборуна кабарласа болот. Учурда келген арыздардын негизинде иликтөө иштери уланууда. Арасында добуштарды сатып алуу боюнча да арыздар бар. Дагы эле кечээ бүгүн интернет булактарында тигил же бул талапкерлердин пайдасына үгүт иштери жүрүп жатканы, бирок мыйзамда каралган шайлоого чейинки жана шайлоо күнү үгүт иштери токтойт. Ал эми ага Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 65-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык 7500 сом айып пул салуу каралган. Андыктан биз аныкталып жаткан мыйзам бузуулар көбөйбөш үчүн андай иш аракеттерди токтотуп, тоскоолдук жаратпасаңыздар жана андай мыйзам бузуучулуктар белгилүү болгон учурда жогоруда айтылган байланыш номерлерине кыска номерге чалып билдирсеңиздер, биз ушул жакта шайлоо аяктаганга чейин тынымсыз иш алып баруудабыз.